Салам достор, байланышта Санжобек каналы. Бүгін 2019 жылы шыққан чынығы мырзалар аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан шашпай олтуруп тасмабызды аягына чейин көрүп, көңүлдү көтөрүп, кубанычтуу мүнөттөрдү өткөрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Тасманын башында Микки Пирсон деген адамды көрөбүз. Ал өзүнүн жеке эс алуучу жайында сыра ичип олтуруп, чыныгы жырткычтардын башчысы болгон келсе, өзүң дагы жырткыч болушуң керек деп жаткан кезде эле анын артынан бирөө тапанчасы менен келип кандардын чачыраганын көрөбүз. Биз мындан соң болуп жаткан окуялардан башка убакытка өтүп, Микки Пирсондун оң колу Реймондду көрөбүз. Ал кечинде үйүнө келсе, үйүнө Флетчер деген адам кирип алыптыр. Бул Флетчер адамдардан буйрутма алып жеке изилдөөчү болуп иштеп жүрчү. Анда Реймонд аны көрүп жини келип жатса, Флетчер дароо эле өзүнүн келген максатын түшүндүрүп, гезиттин башчысы Дейв деген адамды сен дагы таанысаң керек. Мага ошол 150 000 фунт берип Микки Пирсонго каршы далилдерди тап деп буйрутма берген. Анткени Дейвдин сенин башчың Микки Пирсондон өч алуу максаты бар экен. Мен жеке изилдөөлөрүмү жүргүзүп көптөгөн маалыматтарды, Микки Пирсонго зыяны тие турган сүрөттөрдү жана видео тасмаларды таап койдум. Ошондуктан силерге сунушум бар. Мага $20 миллион бере турган болсоңор, ал маалыматтардын бардыгын өзүңөргө берем. Кааласаң кандай маалыматтар экенин айтып берейин. Сөз башынан болсун деп эле өзүнүн чоңулткан нерселерин айта баштайт. Ал өзүнүн маалыматы боюнча Микки Пирсондун балалык кезинен баштап айта баштады. Көрсө Пирсон Америкада өтө кембагал үй бүлөдө төрөлүптүр. Бирок ал акылдуу жана амалкой болгондуктан Англиядагы өтө бир мыкты окуу жайга өтүп, ал жерде сабакка көп деле көңүл бурбай баңгизат сатуу менен алектене баштайт. Арадан убакыт өтүп Микки бирөөнүн колунда иштегиси келбей өзүнүн башчыларын өлтүрүп салып жеке ишкер сыяктуу болуп, убакыттын өтүшү менен Англиядагы баңгизат сатуучулардын эң күчтүүсү болуп чыга келди. Бирок ал акыркы чечиминде баңгизат иштеринин бардыгын бирөөгө сатып жиберип, өзү иштен чыгып, аялы менен бала чакалуу болуп жашоону көздөп калат. Күндөрдүн биринде Микки Мэттью Бергер деген бай адам менен таанышып, өзүнүн ишин ошого сатууну чечип, аялы менен кеңешип калса, аялы мунун түсү мага бир аз жакпай атат деп айтат. Бирок кантса да Микки менен Мэттью экөөнүн ортосунда мамиле жылуулашып кетет. Анда каарманыбыз Мэттьюга өзүнүн иши жөнүндө түшүндүрүп, ишкерлигимде жылына 200 миллион тегеренип турат, 100 миллион болсо таза киреше. Ошондуктан сизге акыркы баам 400 миллионго сатамын. Кааласаңыз иштин жүрүшүн толугу менен көрсөтүп берейин деп айтат. Бул нерсенин бардыгын айтып берип жаткан Флетчер Реймондго карап, ортодо 400 миллиондук иш болуп жатса, мен болгону 20 миллион эле сурап жатамын. Ачкөздүк деле кылган жерим жок, ошондуктан бул сунушумду кабыл алгыла. Анан да мен Микки Пирсонду изилдеп жатып, анын жашоосунан сценарий түзүп койдум. Буну кино кылып тартсаң деле жакшы акча түшкүлөй десе, Реймонд ага кайрылып, негизи сага буйрутма берген Дейвдин менин башымда кандай өчү бар экен деп сурайт. Анда Флетчердин айтымында коноктор чогулган кечелердин биринде Дейв келип Микки менен учурашайын дегенде, Дейв буга чейин гезиттердин бирине Миккинин таанышы жөнүндө жаман жазып койгондугу үчүн элдин көзүнчө Дейв менен учурашпай коет. Ошондо Дейв менин кадыр баркымды түшүргөндүгү үчүн аны жок кылам деп өч болуп калыптыр. Мындан соң Флетчер Микки жөнүндө айтуусун улантып, ал Мэттьюга өзүнүн чарбачылыгын көрсөтөйүн деп, баңгизаттарды кайда өстүргөндүгүн айтып берүүгө алып жөнөп калат. Көрсө Англиянын мыйзамы боюнча жер жеке менчик болгонуна карабай башка адамдардын ал жерге киргенге укугу бар экен. Ошондуктан Микки өзүнүн чарбачылыгын сырткы көздөрдөн жашырууга аракет кылып, жерлери кенен, бирок аларды караганга акчасы жок адамдар менен келишим түзүп, үй жайларын жаңылаганга жардам берип, жерлерин иштетип жүрөт экен. Эң кызыгы, Микки баңгизаттарды жер үстүндө эмес, жер астында атайын орундук даярдап, ошол жакта күнү түнү баңгизаттарды өстүрүү менен алек болчу. Муну көргөн Мэттью каарманыбыздын акылына таң калып, бирок 400 миллион ал үчүн аябай кымбат көрүнүп, ар кандай шылтоолорду таап бааны арзандатууга аракет кыла берет. Биз мындан соң Миккинин аялы Розалинданы көрөбүз. Анын жеке унаа оңдоочу жайы бар эле. Бир күнү Микки аялына келип, ага сүйүнчү кабарын айтып, буйруса жакында келишимди түзөйүн деп калдык. Жумушту сатсам сенин жаныңда көбүрөөк болуп, бала чагабызга көңүл буруп, каарылыкта калчаңдабай бактылуу өмүр сүрөбүз. Аял ага жооп берип, мен сен үчүн кубанычтамын, бирок сен жумушуңду таштаганың үчүн элдер сени алсыз болуп калды деп ойлобосун. Биз ушул жагын караштырышыбыз керек деп жатса, Розалиндага бир кытайлык келип калат. Бул кытайлыкты кургак көз деп коюшчу. Ал Розалиндага көптөгөн унаалардын тетиктерин белекке берип, менин бир гана суранычым бар, күйөөңүз менен мени жолуктуруңуз деп айтат. Көрсө бул кургак көз Джордж деген кытайлык кылмыштуу топтун башчысынын адамы экен. Ал Миккиге келип, мен сизди оюндан чыгып жатат деп уктум. Ошондуктан менин сизге өтө бир мыкты сунушум бар. Бул суммага макул болсоңуз, жумушуңузду бизге сатыңыз. Джордж сизге саламын айтып жиберди десе, Микки жини келип, сен менин деңгээлимдеги адам эмессиң деп эле кургак көздү ошол жерде атып өлтүрүп салат. Если лев голоден, он ест. Бирок чындыгында окуя мындай болгон эмес. Флетчер жөн гана айтып берип жатып, тамашалап көркөмдөп жиберет. Ал Реймондго окуяны айтып берип жатып, эшиктеги эт бышырган очокту көрүп калып, бул жерден шишкебек бышырбайлы десе, Реймонд макулдугун берип муздаткычтан эт алганы кетет. Реймонд муздаткычтан эт алып жатканда ал жакта бир өлгөн баланын денесин көрөбүз. Флетчер айтуусун уланта баштап, Микки ага келген кургак көздүн сунушуна макул болбой, көп эле менин башымды оорута бербе, сага сата турган эч нерсем жок деп коет. Бирок кызыктын баары ушул окуялардан кийин башталды. Бир күнү эле каарманыбыздын баңгизаттарды өстүргөн чарбасына түшүнүксүз балдар
камералары менен кирип, ал жердеги күзөтчүлөрдүн бардыгын ортокмо калышы болуп жаткан нерселерди видео тасмага түшүрүшүп, ырларды ырдаганча эле болгон окуяларды YouTube'га жүктөп салышат. Бул убакта машыктыруучу деген кайман аты бар адам шаурма жеген эки доска кирип калган эле. Бир кезде ага Эрни деген окуучулардын бири коңгуроо кылып машыгуу залына чакырып калат. Көрсө бул убакта балдар жанагы жердеги баңгизаттарды унааларына жүктөп келишип, YouTube'га жүктөгөн видеолорун көрүп алып эле жыргап олтурушкан экен. Бул нерсеге күбө болгон машыктыруучу окуучуларына кыйкырынып эле жини келе баштайт. Бир кезде бул маалымат Миккинин өзүнө чейин жетип, ал YouTube'дан көргөн көзүнө ишенбей, эң биринчи эле аларман Мэйтьюга жолугуп, менде эч кандай маселе жок, ошондуктан келишимди күчүндө калтыралы деп көндүрүп, бирок жанагы интернетке чыгып кеткен жайды жабууну чечет. Көрсө каарманыбызда мындай чарбачылыктан дагы башка 11 даана бар экен. Бирок кыйынчылык бирден келбейт дегендей каарманыбыздын таанышы Пресфилд деген адам андан жардам сурап калат. Көрсө бул Пресфилддин короосуна дагы Миккинин чарбачылыктарынын бирөөсү жайгашкан экен. Пресфилддин кызы Лора баңгизат чегип кирайинге олтуруп калып, акыркы күндөрү үйүнө келбей такыр эле жоголуп кетиптир. Ошондуктан Миккиден жардам сурап аны таап беришин өтүнүшөт. Анда Микки бул маселе менен дароо эле Реймондду жөнөтүп, Реймонд көп өтпөй эле кызды достор менен таап алып, алар баатирлердин биринде чегип алып олтурганына күбө болот. Бир кезде Реймонд сөз баштап, азыркы жаштар өтө бир башкача болуп жатасыңар. Башыңарга маселе түшүп, оорчулук пайда болсо тууган досторуңар менен бөлүшсөңөр болбойбу? Сөзсүз героин чегип мас болуш шарт эмес го. Ошондой эле эс алгыңар келип жатса, жеңилирээк чылымдарды чегип, обондорду коюп алып, өзүңөргө зыяны жок эс алууларды эле кылсаңар болот да. Эмнеге мынчалык оор баңгизатка эле кызыга бересиңер, түшүнбөймүн деп Лоранын жанына келип, сен өзүң ырчын урайымдай эле жакшынакай кыз экенсиң. Мындай нерсеге аралашпай ата энеңдин жанына барсаң болот десе, Лора дароо эле макулдугун берип, ордунан туруп кийимдерин кийип, каармандарыбыз менен чыгып жөнөйт. Алар кызды үйүнө аман-эсен жеткиришип, бирок андан чоң бир маселеге туш келип калышат. Көрсө кызды алып чыгып кетатканда каармандарыбызга ал жердеги достору асыла коюшуп, арасынан Аслан деген бала терезеден жерге түшүп кетет. Ал кулап түшүп дароо эле өлүп калып, көчөдөгү балдар видео тасмага тарта коюшуп, каармандарыбыз балдардын уюлдук аппараттарын жок кылалы деп алардын артынан куулап жөнөшөт. Үчөө үч жакка качкан жаш балдар эч эле аркасынан куулагандарга жеткиришпей, кантсе да каармандарыбыз мылтыктар менен коркутушуп качкандардын уюлдук аппараттарын алып алышты. Көрсө Флетчер бул убакта алардын артынан аңды болгон нерселердин бардыгын сүрөткө тартып жүрүптүр. Анан дагы биз буга чейин көргөн муздаткычтагы өлүк дене Асландын денеси болот. Бул убакта машыктыруучу окуучулардын маселесин чечкенге аракет кылып, баңгизат жөнүндө силерге ким айтты деп сурак салса, Эрни аларга бул маалыматты кытайлык Нах деген адам айтты деп жооп берет. Анан дагы бул баңгизаттар Микки Пирсонго тиешелүү экен десе, муну уккан машыктыруучу ачуусун токтото албай, эми чындыгында чоң бир маселеге илиндик окшойт деп айтат. Ошондуктан машыктыруучу биринчи эле Реймондко келип, менин окуучуларым жаш балдар, азыр алар эмне кылгандыгын деле билбей жатышат. Алар урдаган нерселердин бардыгын сиздерге кайтарып бере алам, бирок сиздер кетирген нервиңиздерди жана убактыңыздарды кайтарып бере албаймын. Ошондуктан менин окуучуларымды кечирип коюңуздар. Алардын кылган иши үчүн мен жооп берейин десе, Реймонд ага карап, мага эң биринчи окуучуларың биздин чарбачылыкты каяктан таап алгандыгы тууралуу маалымат керек деп айтат. Андан машыктыруучу буга чейин Эрен айткан Нах деген кытайлык баланы таап келип, балдарга маалыматты ушул Нах бериптир десе эле, кытайлык ал жерден качып жөнөйт. Бирок анын качуусу көпкө уланбай поездга тебеленип өлүп калып, Реймонд бул тууралуу Миккиге айтса, Микки дароо эле кургак көздүн башчысы Джордж кылган турбайбы деле жини келе баштайт. Ал мындан соң Джордждун кеңсесине түзеле барып, ага тапанчасын такап коркутуп, мен сенин өзүңдүн ашканаңдан өзүңө уу бергенге жетиштим. Менден эч жака качам деп ойлобо, анын жердин астынан болсо дагы таап алам. Дагы бир ушундай менин ишиме аралашып чарбачылыгыма кол сала турган болсоң өлтүрүп кетемин. Көзүңдү ачып жүргүнүндө эле кытайлыкты коркутуп ал жерден кетет. Биз мындан соң бир өлүмдөн калган Джордждун кургак көзгө жолуккандыгын көрөбүз. Көрсө Микки Пирсондун чарбачылыгына Джордж эмес, кургак көз кол салыптыр. Ал башчысы Джорджко эчтекени айтпай, анын ордун ээлегенге аракет кылып жүргөн болот. Анан дагы эң кызыгы, бул окуялардын бардыгын айтып берип жаткан Флетчер Реймондко сүрөт көрсөтүп, сүрөттө кургак көз менен аларман Мэйтью чогуу турган эле. Көрсө Флетчер алардын да артынан аңдып жада калса, сөздөрүн дагы жаздырып алыптыр. Биз ушул жерде маселени акырынан толугу менен түшүнө баштайбыз. Кургак көз башчысы Джорджду өлтүрүп салып, бирок бул нерсени Микки Пирсон кылды деп аны жаманаттоо кылып, кытайлыктардан турган кылмыштуу топ Джордждун ордуна кургак көздү коет дагы, сен Микки Пирсонду өлтүргүң деп буйругун беришет. Биз ушул жерде тасманын башында көргөн убакытка кайтабыз. Ал жерде Микки сырай ичип олтурган жерден аны бирөө келип атайын деп калган кезде, артынан Реймонд келип кылмышкерди атып Миккини куткарып калган болот. Бул убакта Пирсон аялы менен сүйлөшүп жаткан болчу. Ал бир нерсенин башталганын түшүнүп, аялы жакка дароо эле унаасы менен жөнөп, көрсө бул убакта кургак көз Миккинин аялын барымта калганы келип калыптыр. Өтө катуу шашып бара жаткан Микки жолду байкабай кырсыкка учурап калып, бул убакта Розалинда ага күйөөсү белек кылган кичинекей тапанчаны алып өзүн коргоого аракет кылып жаткан. Бирок анын ичинде эки эле ок болгондуктан кургак көздүн эки адамын өлтүргөнү менен кургак көз аны бир маалда эле ортогмо кала баштап, Розалинданы жыгып алып зордуктайын деп калган кезде эле каарманыбыз ал жерге жетип келип калат.
Көрсө бул нерсенин бардыгын Мэтью баштаптыр. Ал кургак көз менен сүйлөшүп атайын келишим түзүп, Пирсондун жумушун алууда баасын түшүргөнгө аракет кылып, анын чарбасынын дарегин айтып, кургак көздүн адамдарынын бири нах машыктыруучунун окушууларына буйрутма берип, алар чарбаны тоноо интернетке чыгарып, Мэтью бул кылыгы менен каарманыбыздын ишин сол кулдатууну каалаптыр. Бул убакта окуяны айтып бүтүп калган Флетчер: силердин 72 саат убактыңар бар. Эгер мага бир зыян келе турган болсо, бул маалыматтардын бардыгы Дэйвге жетип барат. Ал бул нерселерди гезитке чыгара турган болсо, силер мамлекеттен чыгып кетүүңөргө туура келет. Ошондуктан ичиңерди оорутпай эле 20 миллион мага бергиле дагы тынч жашагыла деп ал жерден кетип калды. Бирок Флетчер кимдерди алдап акча алууну каалап жаткандыгын өзү деле түшүнгөн жок окшойт. Анда Реймонд өз ишин баштап, биринчи эле Дэйвди колго алалы деп, машыктыруучунун Реймонддун алдында карыз болгондуктан анын балдары Дэйвди кармап кетишет. Көрсө алар Дэйвге дары берип, мас кылышып, түнү менен чочкоканага алып барып, кийимдерин чечип, чочко менен кошулганын видео тасмага тартып алышыптыр. Дэйв эртең менен ойгонгон кезде видео тасманы анын өзүнө көрсөтүп, эгер сен дагы бир жолу Микки Пирсондун артынан чукуй турган болсоң, бул видео тасма YouTubeга жүктөлөт. Ошондуктан чечимди өзүң чыгар десе, Дэйв эмне кылышын билбей эле кыйкырынып олтуруп калды. Мындан соң Реймонд машыктыруучуга: силерге дагы бир иш бар десе, машыктыруучу ага кайрылып: биз сизге дагы бир жолу жардам берели, бирок ушуну менен күнөөбүз деле жоюлду окшойт. Бизди бош коесуз деген ойдомун десе, Реймонд макулдугун берет. Бул убакта Микки Пирсон менен Мэтью жолугуп, дагы бир жолу сатуу ишин сүйлөшүп, келишимди түзүп жатса, Мэтью сөз баштап, бул аралыкта көп окуялар болуп кетти. Эми сиздин жумушуңуз 400 миллиондук болбой калды, ашы барса 130га сатып алам. Андан өйдө көтөрө албаймын десе, каарманыбыз ага жооп берип, муздаткычтагы кургак көздү көрсөтүп: сиз мени колунан эчтеке келбеген адам деп ойлодуңуз окшойт. Сиз таштап жаткан кадамдарды мен алда качан эле өтүп койгонмун. Менин ишиме зыян келтирип, атайын бааны түшүргөнгө аракет кылдыңыз. Эми мени сиз азыр бул муздаткычка киресиз дагы мага 270 миллион которосуз. Анткени сиздин айыңызда менин жумушумда дээрлик ошончо чыгаша болду. Анан дагы менин аялыма эч кимдин кол көтөргөнгө акысы жок эле. Бирок сенин айыңан ушул нерсе дагы болду деп Мэтьюнун жүрөгүн түшүрүп, ошондо гана Мэтью канчалык туура эмес иш кылгандыгын түшүнүп калды окшойт. Бир күнү Флетчер Реймондго келип акчасын талап кыла баштаса, ал жерде машыктыруучу дагы олтурган болчу. Көрсө машыктыруучу окуучулары менен Флетчер бекитип койгон кагаз сүрөттөрдүн бардыгын таап алышыптыр. Эми Флетчердин каармандарыбызга каршы эч кандай далили жок эле. Анда машыктыруучу: мен эми сиздерден кутулдум окшойт деп Реймонд менен коштошуп ал жерден кетип, бирок ушул убакта Флетчер өтө бир кызык маалыматты айтып бере баштагандыгын көрөбүз. Көрсө буга чейин Миккини өлтүрөм деп келген адам кургак көздүн адам эмес экен. Каармандарыбыз кызды алып кетип жатканда бийиктиктен түшүп өлүп калган Арслан деген бала орус мафиясынын башчысынын баласы экен. Ал орус мафиясына Флетчер баласын ким өлтүргөндүгүн айтып берип койгондуктан, алар Микки Пирсонду дагы Реймондду дагы өлтүрүүгө киришиптир. Бул убакта унаасына олтурган машыктыруучу Реймонддун үйүнө бирөөлөр тапанчасы менен кирип бара жаткандыгын көрүп калат. Анда ал башка аргасы жок экендигин түшүнүп, жанагы адамдарды өлтүрүп, Реймондду дагы бир жолу куткарып калып, Майкл дагы Мэтью менен иши бүткөндөн кийин унаасына олтурса, анын унаасына дагы орус башкесерлер олтуруп алыптыр. Бирок бир кезде унаанын алдынан машыктыруучунун окуучулары чыгат дагы башкесерлерди аткылап эле өлтүрүп салышат. Тасманын аягында Реймонддун үйүнөн качып кеткен Флетчер таксиге олтурган кезде Реймонд аны кармап алгандыгын көрөбүз. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, баңгизат жана зыяндуу чылымдардан алыс бололу.